Ассаламу алейкум. Кутмандуу кушаа күнүңүздөр менен жалпы жаамат, такси чыккан мекендештер, агалар же байкелер, карындаштар, баарыңыздар кутмандуу кушаа күнүңүздөр менен туугандар. Азыркы учурда аябай эле көп талкуулап атат, аябай эле көп маселелер жаралып атат. Ушул такси кызматынын арасындагы болгон проценттер боюнча жана парктардын проценттери боюнча жана негизи эле ушу видео тарткан адамдар боюнча. Биринчи маселеден эме кылып кетели туугандар. Негизи өзү азыркы учурда өзүңүздөр билип жаткандай эле Бишкекте деле ВБ бонусун аябай азайып кетти. Ошол эле маселе Ошто деле, ошол эле маселе Жалал Абадта деле, Манаста. Яндекс боюнча айтып кеткен болсом, пока что Яндекстин кирешеси бир аз көбүрөөк ВБнын бонусуна карагандачы. ВБнын заказдары менен эгерде Яндекстин заказдарын салыштырып келгенде, заказдын акчалары почти что бирдей эле болуп калыптыр. Бирок ВБнын проценти көбүрөөк болгон үчүн көбү азыр Яндексти таанып аткан кези. Бир ай эле мурун мисалы үчүн ВБде бонустарды аябай жакшы берип аткан үчүн баардыгыбыз эле ВБде иштеп жүрдүк. Анан азыркы учурда ошо ВБ бонусуну азайтып кетип, анан кийин проценттери менен эсептеп келгенде Яндекске караганда бир аз эмес, уже кыйла эле айырмасы бар болуп калды. Киреше жактан азыркы учурда бизге Яндекстен жактан көбүрөөк пайда түшөт негизичи. Бирок ВБ платформасы, ВБ агрегатору мен ойлоймун эми эртең күздөн баштап кайра жанагы стабильности киргизип, бир аз болсо дагы жакшы бир кандай кирешени алып келип берет деген ойдомун. Анан ошол проценттер боюнча туугандар туура, негизи ар бир парк өзүнүн процентин коет. Ар бир парктын өзүнүн бир кандайдыр ВБ менен ошо водительдин ортосунда койгон проценти анча-мынча жерде көп болуп калат, анча-мынча жерде азыраак болуп калат, анча-мынча жерде нормальный болуп калат. Биз ошол парктардын арасынан тамдап, издеп жүрүп, анан кийин ошол парктарда иштейбиз. Негизи бардыгыбыз эле, водительдердин бардыгы элечи. Анан көбү комментарий жазып калыптыр, мен окуп карасам, бул бала такси кылбайт өзү, бул жөн эле ошондо реклама кылып жүрөт деп. Жок туугандар, силер бияктан адашып атасыңар. Мен таксини как положено кылам, мен таксиде иштеймин өзүм эле. Ошол таксиде иштеп жүрүп, анан кийин ар кандай парктарды өзүңүздөр билесиздер, көбүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, может быть көбүңүздөр биринчи жолу көрүп аткандырсыздар. Бирок негизги максат ушул видеонун мазмунун жеткирип коюш үчүн мен өзүм такси кыламын туугандар. Ошо такси менен жанбаганмын, такси менен заказдарды канчалык көп кылып, бонустар канчалык көп жасам, ошончолук көп киреше мен өзүм эле табам. Бирок ошентип видео чыгып сүйлөп калган үчүн анча-мынча парктар менен иштешип калам. Анан азыркы учурда мен ВБ агрегаторунда ошо Daxdrive деген таксопарк менен иштешем. Ошол парк менен реклама кылып ошол паркта. Бирок ал свободный агент катары. Мен ал паркка эч качан байланган эмесмин. И ошол себептен мага ал жактан бир кандайдыр бир функциялар келбейт. Могуну сүйлө, же могуну сүйлө, же могундай сүйлө деп. Жок туугандар, андай эмес. Мен бул паркка өзүм барганмын. Өзүм бул паркка катталганмын, Wildberries ачылган кезде. Анан кийин ошол парк менен иштешип калган учур. Анан азыркы учурда Манас менен Ошто ачылган үчүн мен ошолор менен сүйлөшүп, бул жака ошол Манаста иш кандай болот экен, Манаста Ошто кандай болот экен иш деген максат менен келип, ошол жерде тартып жүргөн кез. Анан кийин көбүңүздөр ойлоп калат кезде, бул парк сага караштуу, бул парк сеники деп. Жок туугандар, мен паркым эмес, мен мындай бизнеске аралашкан адам эмесмин пока что. Бирок, конечно, ниетим бар, бизнес ачып, кичине бизнес жүргүзүп, мен деле мындай акча көбүрөөк тапкым келет. Бирок азыркы учурда ушундай бир соседим бар, медленно, но уверенно дегендейчи, ошондой сыяктуу жол менен эле жүргөн кез. Анан кийин бул бала такси кылбай эле өзүм таксопаркын рекламалап деп. Жок туугандар, таксопаркка эч кандай мен таксопарк жок. Мен просто ошо таксопарктар менен иштешем. Бишкекте өзүңүздөр билесиздер, Яндекс агрегаторунда эле таксопарктарды реклама кылам. Ал таксопарктар менен мен өзүм иштеп көрүп, анан ошол паркта кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен, ошол парк кандай плюстарын көбүрөөк бере алат экен водительдерге деген максатта издеп жүргөн кез. Ошентип анан ВБ таксиде ушул Daxdrive таксопаркына келип аралашып калгам. Анан Daxdrive'да азыркы учурда Манаста мисалы үчүн жаңа бонустардан сырткары эгерде 28 заказ кылган болсоңор 3 күн катарынан сиздерге 10 литр бензин, 20 литр газ же болбосо 2 жолу электрозарядка. Или же 28 мага заказ көп болуп калат деген болсоңор, анда 19 заказдан 3 күн катары кылып койгула. Плюс ошо иштеген акчаңардан зато машинаңарды комплекстүү мойкага алып барып коесуңар. Эми комплекстүү мойка деле арзан эле турат, өзү негизи кымбат эмес, бирок все-таки мындай бир дополнительный плюшка да булчу, мындай жагымдуу нерсе го. Мисалы машинаңа алып барып берип койсоң, машинаң жууп берип койсо, бул жагымдуу нерсе. Так, бул биринчи маселе туугандар. Ошол Daxdrive'га эми Кыргызстан боюнча мисалы үчүн азыр ал 3 шаарда бар: Бишкек, Ош, Манас. Бишкекте 60-114 Ада, Ошто Аманбай Жунус 54 Ада жана Манаста Токтогул 12де жайгашкан. Кимде ким азыркы учурда Бишкек менен Ошко келип кошулган болсо, кошулганыңыздар үчүн 300 сом, балансыңарга, то есть эме досуңарды алып келсеңер 500 сом. Анан кийин мотивация башталат го, жанагындай 3 жол мотивация кылганда ошондо плюс еще дагы
500 сом кылганыңар үчүн болуп төлөнүп берет, баланска салып берет. Аны тынчтыктан келдик, тынчтан кошулдук деп туруп кошулсаңыздар. Так, эме боюнча туугандар, мен мисалы үчүн азыр Манаста жүрөм да, такси кылып, жана Манаста жүрсөм, көбү жанагындай, бар жоголчу ал жака же жоголчу бул жака деп. Манаста жүргөнгө бир аз болсо эле акын бар туугандар. Манаска күйөө болуп алам мен, Комсомол айылына, келинчегим ошо Комсомол айылдан болот. Анан кийин андай мындай деп эме кылбай эле отуруңуздар, эми кетем. 1-2 күндөн кийин кетем. Ошол туугандар. Так, эме боюнча азыркы учурда эми жанагы таксопарктардын комиссиясы боюнча айтып кетейин. Таксопарктардын комиссиясы ошол көп жерде комиссиялар мисалы үчүн 1% же 1,5% айырмаланып турат. Бирок азыркы учурда сиздер деле, мен деле ошо ойлорубуз бир жерден эле чыгып атат. Себеп дегенде Яндексте деле, ВБде деле процент жанагындай көп болгон үчүн, мисалы үчүн Бишкекте процент Яндексте көп экен, биякта аз экен да, Манастачы. Манаста вообще аз экен. Бишкекте көбүрөөк. ВБ таксиники тоже бардык жерде бирдей болгон үчүн, мисалы үчүн за эме процент поездки 10, 12, 14. Плюс парктардын проценти, мисалы үчүн кээ 6, кээ 7, кээ 8, кээ 9, кээ 10 бар экен. Ушул мен иштеген Даксдрайвда 8% таксопарк. Мен неге азыр кайра Даксдрайв деп атам туугандар? Потому что именно ушул Даксдрайвда, мисалы үчүн Кыргызстан боюнча водительдерге жанагындай плюшкалар эң көп берилген. Ал кандай десеңиздер, ошо мойка, телефон зарядка, телефондор, ар кандай путевкалар, мойка, мындай белектер берилип турат да, жана жамаат менен чогулуп аш тагылып турат, ошентип отурган кездер дагы көп болот. И ошол функцияларды азыр Ош менен Манаскадан киргизейин деген пландары бар экен, мындай сүйлөшүп көрсөм, ошентип айтышты. Анан мен эртең кайра Бишкекке барганда кайра эле ушу такси кылам да, как положено элечи, эртең менен туруп эле мурдагындай эле. Азыр эми бул жакта мен ошо эртең менен турбай койгонго кичине мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Себеп дегенде, жанагындай командировочный сыяктуу мен бул таксопарк менен сүйлөшүп келген үчүн жана таксиге иштебей койгондун сырткары акчасын мага төлөп беребиз деген уговор менен келгем да. Ошол үчүн мен биякта азыр сиздерге жалалатта кандай иштесе болот экен, кайсыл күнү кандай экен деген вопростун немесин чечимин айтып берейин деп азыр отурган кезим да. Мисалы үчүн понедельник, вторник, среда, четверг, пятница бул будний күн болгон үчүн эртең менен чыгып туруп 9-дан 11ге чейин определенный количество заказ кылса болот экен Манас шаарында, ВБД именно. Мен бардыгын көрсөтүп бергем, буга чейинки жүктөгөн видеолорду эле көрсөңүздөр болот. Кайсы учурда кандай заказдар болду, кандай болуп атат дегенчи. Выходной күндөрү естественно бир аз слабый экен. Түнү, короче, Манаста иштештин өтө деле кажети жок экен. Себеп дегенде Бишкектегидей түнкү жашоо биякта кайнабайт экен. Бишкекте мисалы үчүн түнү күнү айырмасы жок го. Ошол эле доход табасың, просто километраж боюнча бир аз көбүрөөк болуп калат. Манаста андай эмес экен. Ошто тоже кечээ мен Ошто мисалы жаңы ачылган үчүн Ошто жүрүп келип бияка келип калдым да. Эми эртең Ошко барып буйруса кандай болот экен ночь заказдар, жана в целом заказдар кандай болуп калды деген видеону аны деле эртең 2-3 күндөн кийин барып тартып баштайм. Ага чейин Манас шаарында ушундай анализ кылып көрдүм туугандар. Бир жума толук иштеп туруп сиздерге бир мындай выводун чыгарып бердим десем адашпасам керек. Ошол үчүн туугандар, ВБ такси азыркы учурда пассажирлери көбөйүп калды. Буйруса мен ойлоймун определенный жанагы часовой бонустар берип баштайт. Берип баштаганда ошондо кайра эле Яндекстегидей бир аз даже андан көбүрөөк акча табып баштайбыз деген чын жүрөктөн үмүттөмүн. Ошол үчүн туугандар, жанагындай мен маалыматты мындай пустую жактан албайм эч качан. Как положено сиздерге өзүм иштеп көрүп, өзүм мындай маалыматты чогултуп көрүп туруп, анан кийин бөлүшөм. Ошол үчүн анча-мынча адамдар жанагындай түшүнбөй эле, көрбөй эле мындай бир жаман сөздөрдү жазып, жаман сөздөрдү сүйлөгөндөр бир аз туура келбей калат экен. Ошол үчүн туугандар, болушунча мындай жакшы сөздө жазып койсоңуздар эле мен деле сүйүнүп калаттырмын, бирок жаман сөз жазсаңыздар мен капа болбоймун. Ал деген нерсе менде жашабайт. Бирок сүйүнүч болсо коштоп койсоңор мен да сүйүнүп каламын деген эле ойдо азыркы видеону тартып чыккан кез туугандар. Ошол туугандар, буйруса баарыңыздарга чоң рахмат ушуну көрүп коштоп койгонуңуздар үчүн. Эми заказдарды как положено тартып атам, эртең деле тартам, бүгүн деле тартам, анын эртеси деле тартам. Ал мындай жаман нерсе эмес да. Ошол үчүн туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул күнгө чейин келип колдоп коштоп турасыздар. Сиздерге дагы бир жолу рахмат айткым келди, потому что сиздердин көргөнүңүздөр мага мотивация берет. Ошол үчүн мен күндө тартып, күндө киргизгенге аракет кылып жаткан учурум. Рахмат баарыңыздарга дагы бир жолу.